Ал решенияга бул указ президентанын тиешеси жок. Бул адам 3 күн ичинде чыгып кетиш керек Россиядан. Анткени мекендештер, көптөгөн мекендештер чыкпастан, же болбосо кирди чыкты кылып коюп, же болбосо мен жашынып жүрө берем деген ой менен жүргөндөр бар экен. Ошолорду бүгүнкү күндө фейс контроль менен таап, мындайча айтканда, билесиздер, январдан баштап фейс контроль кирген. Ким бул жакта Россияда миграционный закондорду бузуп жүрсө, аларды метродон болобу, квартирадан болобу кармап, камап кетет. Аларды уже дополнительно не только вот Сахарованын анализинин негизинде запрет коет, еще дополнительно депортация кылат Россияда. Ошондуктан Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, Учкунбек YouTube каналына катталуучулары. Биз Москва шаарындагы эң мыкты юрист Гүлзеке офисине келип калдык. Көпчүлүк мекендештерибиз 30 апрелге чейин биз жетишпей калсак кантебиз, МВДга барсак өтө өчүрт көп, өчүрт тийбей атат деген мекендештерибиз дагы бар. Ошон үчүн мен жеке юрист көпчүлүк мекендештерибиз биз тартып чыгарсак, мамлекет тарабынан айлык алат, бекер иштеш керек дегендер дагы мага чалуулар болот. Негизи мамлекетке тиешеси жок. Жеке юрист, мынча орусча айтканда частный юрист. Офисине келсеңиздер болот, онлайн түрдө ошо МВДнын официалдуу сайттарына 30 апрелге чейин жетишип калыңыздар, документиңиздерди берип, 30 апрелден кийин ал уже күчүнө кирбей калат да. 30 апрелге чейин ушундай МВДнын сайтына сиздер тапшырып калсаңыздар, күтөсүздөр. Ошол буйруктун негизинде сиздер документиңиздерди же ошол реестрге түшүп болсоңуздар, бир чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар. 30-дан кийин жетишпей каласыздар. Азыр ошо реестр боюнча ошондой эле көптөгөн Сахара боюнча маселелер, оорулар боюнча көп маселелер жаралып тур. Видеону аягына чейин биз менен болуңуздар. Салам достор, негизи көптөгөн мекендештер реестр маселеси бүттү, реестр уже жоюлду деген маалыматтар менен таркалып кетти көптөгөн группаларда. Анан мындай бир реестр маселеси унутуп калгандай. Бирок негизи айта кетчү нерсе, реестр маселеси бул жаңы чыккан закон. Бул жаңы, мындайча айтканда, элдерди контролдогон орган. Бул реестрдан, реестр эч качан жоюлбайт. Жана ошондой эле бул реестрдан жөндөн-жөн киши документи жок болсо да чыгып кетпейт. Бүгүнкү күндө да негизи айта кетчү нерсе, мындай бир көптөгөн мекендештер кайрылып, МВДдагы сотрудниктер жетишпегендиктен отгрузка кылынды окшойт. Ошо отгрузканын негизинде даже документи жок мекендештер да реестрдан чыгып калды. Ошон үчүн көпчүлүк ойлоп калды да, мен реестрдан чыктым, документим жок болсо эле, значит, жүрө берсем болот экен, документ жазабай эле койсом болот экен деп ойлоп калышты. Жана ошондой эле дагы деле бүгүнкү күндө звоноктор Сахаровадан өтпөй койсом эмне болот, Сахарованын документтерин кылбай деле жүргөндөр толтура экен го, мен деле документтерди жазабай эле жүрө берейин Сахарованын деген звоноктор менен эле биздин телефонубуз, мындайча айтканда, толтура суроолор, толтура звоноктор келип атат да. Урматтуу мекендештер, негизи айта кетчү нерсе, бул реестр маселесин заявление жазып, же болбосо отделге барып кайрылмайынча эч ким реестрден чыкпайт. Бул маселе эми мындан ары болот. Реестр жоюлбайт. Реестр дайыма болот. Бул мындайча айтканда көптөгөн мекендештерибиз 3 ай сайын кирип чыгып жүрө беришкен, толтура штрафтарды алса деле жүрө беришкен, даже выдворение кылса деле башка границадан келип бул жакта иштеп жүрө беришкен. Ошого байланыштуу бул реестрди чыгарышты. Бул реестр кичине эле документиңер просрочный болуп, же болбосо кичине эле ушул Россиянын законун бузган болсоңуздар, ушул реестрге киресиңер. Ушул реестрге кирген киши немедленный высылка болот Россиядан. Бүгүнкү күндө бул законду, немедленный высылка из России незаконно находящихся деген законду указ президента Российской Федерации 30 апрелге чейин чыккан жарлыгы гана кармап турат. Ошого чейин мына 12 күн калды. 12 күн ичинде көптөгөн мекендештерибиз эч бир документтерин оңдошкон жок. Баягы эле дагы эле толтура звонт этишет, ар кандай суроолорду беришет, анан өтпөй койсом эмне болот, анан жүрө берсем эмне болот, анан трудовой договорум жок, анан мындай тиндей деген суроолор
же болбосо границага кирди чыкты кылып келип койсом ушу реестрден чыгып каламбы деген суроолор да көбүнчө эле ушундай суроолор. Биз ал суроолорго даже жооп бергенге жетишпей калып атабыз. Ошондуктан кимдин документи бар болсо, трудовой договор, уведомление, Сахарова документтерин өткөн болсо, бирок МВДда көптөгөн очередтерден кире албай жаткан болсо, я всем советую именно МВДга, Главное управление по вопросам миграцияга официальный письмо, заявление жазып кетирүүнү баарына сунуштайм. Мына бүгүн эле биздин бир жараныбызга заявление жазып кетирип бердик элек. Вы исключены из реестра деген официальный ответ алды. Дагы бир жараныбызга болсо, сиздин документиңиз исключение из реестра боюнча кабыл алынды, каралып атат. Эми буюрса на днях, как исключим из реестра, сизге официальный письмо беребиз деген ответтер келип атат. Мына это фактически ушундай ответтерди алып атышат биздин мекендештер. Анан жөн эле сурап, жөн эле биздин да времябызды алып жооп бербей калсак, жаман сөздөрдүн жазыштын кереги жок. Биз частный юристпиз. Көптөгөн ушундай суроолоруңарды посольствонун горячий линиясы бар. Ошол жака деле кайрылсаңыздар жооп берет. Биз кээде ушундай көп звоноктор келгенде жооп бере албай калып атабыз, урматтуу мекендештер. Менин деле бир эле помощнигим бар, анан өзүм кээде соттордо болуп калганга байланыштуу. Бирок офиске келсеңиздер, биз постоянно ушу офисте отурабыз. Постоянно помощниктерим бар. Заявленияларды жазып, бүгүнкү күндө ошол 3 отделге заявление жазып кетирип атабыз. Биринчи это отдел по вопросам миграции по России кетирилип атат. Экинчи заявление отдел по вопросам миграции Россия, Москва, Московская область боюнча кетирилип атат. Үчүнчү заявление именно по вашей регистрации. Даже биз кээрлерге 4 заявление кетирип берип атабыз. Мурунку болгон регистрациянын адреси, ошол адресим бар экен, кийинки регистрациянын адреси базадан чыкпай атат дегенден, мурунку адрестерине дагы МВДнын главный начальниктерине заявление жазып, целевой заявленияларды кетирип жатабыз. Ошонун негизинде көптөгөн мекендештерибиз реестрдан исключены деген ответтерди алып атышат. Анан дагы айта кетчү нерсе, мына бүгүн 12 күн калды. Силер 30 апрелден кийинки кайрылуулуңар уже ал эске алынбайт. Силер 30 апрелге чейин заявление жазып кайрылып калышыңар керек. Же болбосо МВДга киргенге аракет кылышыңар керек. Госуслуги обязательно ачылыш керек. Дагы бир айта кетчү нерсе, урматтуу мекендештер, көптөгөн жарандарыбызга ушундай уведомление берилип атат МВДдан. Бул эмне уведомление? Биздин жарандарыбыз 3 ай сайын кирди чыкты кылып жүрүшкөн, эч кандай документтерин оңдогон эмес, жазаган эмес, трудовой договор кылышкан эмес. Ошонун негизинде 10 жылдык запреттер коюлуп атат. 10 жылдык. 5 жылдык да эмес, 3 жылдык да эмес, 10 жылдык. Анткени булар 365-180 деген законду бузду деген айып менен көптөгөн мекендештерибиз. Анткени 2 жылдап трудовой договору жок эле кирип чыккандар бар экен. 10 жылдап жүргөн мекендештерибиз бар экен. Мына келип жатышат. 2014-жылы депортация болгом. Бирок Россиядан чыккан эмесмин. Паспортум эчтеке бүт, срогунун баары бүткөн. Кантип легализация болсом болот деген суроолор келип атат. Ал 1-2 эле жаран кайрылган жок мындай суроо менен. Мындай суроо менен көп жарандар кайрылганы өкүндүрөт да. Ушунчалык эле Россияда мыйзамды аябай эле бузуп жүргөн экенбиз. Чынын айтканда, аны эске алыш керек, аны мойнуга алыш керек. Аябай эле законду уже карабай калыптырбыз. Регистрация кылбай, эчтеке документ кылбай жүргөн мекендештерибиз бар экен. Улам паспортун алмаштырып, бир туруп Белоруссиядан кирип, бир туруп башка границадан кирип, бүгүнкү күндө ушул паспортун алмаштырып депортация болуп келгендер мына аэропорттон кармалып атат. Анткени Россиянын бүт территориясына фейс-контроль, дактилоскопия деген программалар коюлган. Эгерде биздин жараны ошо мурун выдворение болуп, депортация болуп, кайра фамилиясын алмаштырып башка границалардан кирген болсо, ошолорду кармап атат. Четинен кармап, мына уголовный иштер козголуп атат бүгүнкү күндө. Биз ошону дагы кайрылуу кылып жазсак, ар кандай сөздөр менен жазып атасыңар. Бирок ушул урматтуу мекендештер, эми биз эмне үчүн мындай маалымат берип атабыз? Силер дагы мындай бир ответственный болушуңар керек.
гражданская ответственность деген нерсе болуш керек ар бир жаранда. Анан башка өлкөгө келип алып эле ушундай мыйзамын тебелеп тепселей берген бул туура эмес. Эгерде Россия жакпаса, анда лучше ушинтип бузуп жүргөндөн көрөк, же болбосо камалып кеткенден көрөк чыгып кеткен эле жакшы да границадан. Ошо дагы ошо айта кетчү нерсе, ушул көптөгөн мекендештерибиз легализацияга барганда ошо уведомление алып жатышат. Ошо сага уже запрет коюлган 10 жылдык деген ушундай уведомление алып жатышат. Легализацияны мындай алдын ала процесси ушу декабрдан эле башталган, бирок көптөгөн мекендештерибиз до сих пор бир да кат жөнөткөн жок өзүнүн легализациясы боюнча. Бир да кадам кылган жок. Мына могу вопростордун 200 сообщениянын бир 150-сү эле мен Сахарова барган жокмун. Эмне болот, эмне кыла алышат, мен барбай койсом эмне болот деген суроолор да. Анан ушундай массовый суроолорду көрүп алып, мен деле мындай таң калам да биздин мекендештерге. Негизи бул нерсени алдын ала документтерди оңдоп, түздөп жазалаш керек. Силерде 12 күн калды, 12 күн. Мекендештер, негизи айта кетчү нерсе, көптөгөн жарандарыбыз Подольскийге барып зеленый карта сатып алып атышат. Зеленый картаны сатып албаш керек, аны бекерле берет, дактилоскопия деп коет. Кээ бир чоң отделдерде аны бесплатно деле өтсө болот. Бирок ошо сатып алган мекендештердин дактилоскопиясы фальшивый болуп чыгып, бүгүнкү күндө уголовный иш козголгон мекендештерибиз дагы бар болуп жатат. Негизи айта кетчү нерсе, мындай бир сатып алганга ушундай бир жакын келеткенбиз да, ушул нерселерди сатып албагыла. Официальный гана жерлерден барып өтүш керек бул документтерди. Сахаровага барганда дактилоскопия жана бордовый карточка берет, фотографирование жана ошондой эле медкарталар. Медкарталар боюнча айта кетсек, көптөгөн мекендештерибиз да Сахарова барбай өтпөй жүргөндөр көп болгон. Мына бүгүнкү күндө эми өткүлөө реестр дегендер пайда болгондуктан бардыгы тең Сахаровага барып өтүп, көптөгөн мекендештерибизден мындайча айтканда инфекционный заболевание чыгып атат. Көп мекендештерибизден туберкулез открытый формадагы чыгып атат. Аларды уже ошол жактан эле анализин көрүп туруп, сразу туберкулезный больницага принудительный лечение кетирип жатат. В дальнейшем уже депортация. Жана ошондой эле көптөгөн мекендештерибизден ар кандай жугуштуу венерический оорулар чыгып атканга байланыштуу мурун 2024 жылкы сентябрга чейин мекендештерден ушундай жугуштуу оорулар чыкса, возможность берилчү бияктан лечение алып, же болбосо дополнительный анализ тапшырып, оорубаганын тастыктаганга. Бирок сентябрдан баштап 24 жылы бул нерсенин баары жоюлуп, бүгүнкү күндө кичине эле ушул анализи туура эмесирээк чыкса, мындайча айтканда инфекционный заболевание көрүнө турган болсо анализден, немедленно Россиядан чыгып кет деген колуна уведомление берилет, решение. Ал решенияга бул указ президентанын тиешеси жок. Бул адам 3 күн ичинде чыгып кетиш керек Россиядан. Анткени мекендештер, көптөгөн мекендештер чыкпастан, же болбосо кирди чыкты кылып коюп, же болбосо мен жашынып жүрө берем деген ой менен жүргөндөр бар экен. Ошолорду бүгүнкү күндө фейс контроль менен таап, мындайча айтканда, билесиздер, январдан баштап фейс контроль кирген. Ким бул жакта Россияда миграционный закондорду бузуп жүрсө, аларды метродон болобу, квартирадан болобу кармап, камап кетет. Аларды уже дополнительно не только вот Сахарованын анализинин негизинде запрет коет, еще дополнительно депортация кылат Россияда. Ошондуктан сизге эгерде ошондой справка берсе, Россиядан чыгып кеткиле дагы Кыргызстандан лечение алып, бүт документтериңерди тастыктап, анан юристтерге кайрылсаңыздар болот. Биздин фирма деле уже көптөн бери ушул Роспотребнадзордун отменасы боюнча иштеп келе жатабыз. Көптөгөн мекендештер биз аркылуу ошол Роспотребнадзордун мындайча айтканда запретин отмена кылып келатат. Эми өзүңөр билесиздер, кимге кайрылышты. Биздин юридический фирмаларыбыз Россия территориясында жана ошондой эле Кыргызстанда дагы бардык региондордо бар. Бизге ошол анализдериңерди алып келсеңиздер, биз көрүп,
в дальнейшем кандай алгоритм менен сизди ушул запреттен чыгарабыз полностью айтып беребиз. Ошону да эске алыңыздар.